Кыргызстанда саясий процесстер басаңдай элек. Жакында гана жергиликтүү шайлоону өткөргөн кыргызстандыктарды алдыда парламенттик шайлоо күтүп турат. Референдумдан колдоо тапкан жаңы баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскарат. Кыргызстандын калкы өлкөгө канча депутат керек же канча депутат жетиштүү деп эсептейт? Алдыда ушул суроого жооп издейбиз. Биздин экономика кичине болсо дагы бир жагынан салым болуп иштелет. Ошол эле 30 депутаттын айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө, мисалы мугалимдер менен медиктердин айлыгын көтөрүүгө кичине болсо дагы жардам болот деп ойлойм. Алардын аткарып аткан иштеринин отчету жок болуп атпайбы? Ошо дагы бирден бир бул өлкөнүн өнүгүшүнө мындай терс таасирин тийгизип атпайбы? Негизинен ар бир нерсенин өзүнүн чеги менен болуп, анан отчетун берип турса, элге эмне кызмат кылгандарын, кандай кызматтарды аткарып, кандай план түзүп аткандары менен өздөрү бөлүшүп турса, булардын деле өзлөрүнүн кылып аткан эмгектери бааланмак болуш керек да. Алардын арасында деле бар да, мисалы үчүн өлкөсү үчүн ушундай өзүнүн жанын уруп жашап иштеп аткандарчы, катарында бар жөн эле жүрүп эле акчасын алып, ошол сыяктуу бардыр да. Анан биздин өлкөдө негизинен жаман жакты көбүрөөк карап, анан жакшы жагына бир аз саал мындай эмерээк мамиле жасайбыз да, мындай кош мамиле жасап коебуз да, ошонусу дагы бир аз эме болот. Анан ошолордун санын кыскарса, жаманы жакшысы билинбейт. Анын жанакында берген отчеттору менен эле салыштырып эле кимдики жогору болсо өткөрүп жиберип, төмөн болсо ошолорду түшүрүп жиберсе эле бирден бир эмеси болмок да. Жыйынтык чыкмак. Бизге 7 эле депутат керек да. Эмне үчүн 7 депутат? 7 областка бирден депутат болсо болду, анан 120сын не кылат? 120 депутаттар багып эмне кереги бар? Жада мен азыр 90га кыскартканы менен ойлойм да 90 деле кереги жок бизгечи. Бизге ар бир областта эле бир 7 област болсо бир 5 эле депутат болду, 35 жетмек ошолор. Мыйзам чыгарып эме ала турганчы. Анан ар бир депутаттын алган айлыгын эмелерин көрсөңүздөр канча. Мисалы мен тазалыкта иштейм, бир ай иштеп алгам 8000 сом. 8000 сом нептеп жеткирем, чындачы кызым. Анан эми жанагындай депутаттар эмне кереги бар? Депутаттарга мага окшогон же карапайым же жаш жигиттер мындай билим бара албайт. Себеби акчасы жок алардынчы. Депутаттар байлар барат, жана өзүнүн бизнесин коргогондар барат. Андан башка мен депутаттар бизге пайдасын көргөн жокмун, зыянынан бөлөкчү. Дешписине кызым. Мен ойлойм да, негизи кыскарганы туура эле. Да мындан да кыскарса жакшы болмок. Мен эмес, элдин баары эле ошондой ойлойт. Жалаң мого карапайым элчи. Бизге да 90дагы өтө эле көп. Бир кичинекей Кыргызстан үчүн. Эми аткаргандар аткарып атат. Мисалы Жанар Акаев деген эме жигит. Вот, мисалы башкаларын көп эле депутаттарды биз тааныбайбыз. Эмне кылып атканын да билбейбиз. Жанагы көзү жакшы көрбөгөн депутат бар, ал дагы аябай жигердүү иштейт. Ошого мен рахмат айтат элем. Тиги өздөрүнүн үнү чыкпагандай, иши көрүнбөгөн депутаттардын кереги деле жок да, чынында. İştese elge kızmat kılıp iştesin, görsötsün ошону. O сүйлөсүн, тура сөзүн. Анан андай болбогон барып келип ал жерде өздөрүнүн ишин бүтүргөн кереги жок бизге. Ошентип айтып коела, рахмат. Смысла нет 120 депутат. Лучше даже президент өзүнө бүт эменин баарын алса жакшы болмок да. Полномочиянын баарын алып. Парламенттик эмес, президентский эле республика көз караш менен. Мен өзүмдүн жеке оюм жакшы болмок. Эгер кыскартканда канчага чейин кыскартса туура болот? Эми биз мамлекет кичинекей элебиз да. Бизге 120 эси кыскарткан күнү 90 эмес, бир 60 болсо жакшы болот. 60 жетиштүү. Себеби ошол оптималдуу болмок да. Анан бүгүнкү күндө милдеттерин аткарып атабы депутаттар? Аткарып атышат. Канчалык деңгээлде азыркы керектүү маалда эски депутаттар калбадыбы? Ошолор биздин өкмөт, жаңы келген өкмөт легитимдүү болуп нары иштеп кетиш үчүн бул депутаттар аягына чейин иштеп чыгыш керек да, ошо жаңы мыйзамды кабыл алыш керек. Сөзсүз түрдө да эми 120 менен 90дун бюджети 2 ашкада. Сөзсүз азаят. Ошону 90го эмес деле андан деле 50-60га деле кыскарткан эң туура болмок. Себеп дегенде 120 депутаттын мисалы азыр мен өзүмчө 10га жакынын таанысам тааныбайм да, башкасын тааныбайм. Кээ бирөөнүн ушул депутат деп деле болуп калып атпайбы? Анан ылайыктуу деле мына кыргыздын элин жашоосун жеңилдетип турган деле бир мыйзам эмелерин деле иштеп чыгара элек. Мисалы
түш көчелери болушат экен, түштөн кетип калышат экен. Анын кереги деле жок да. Ошол 30 депутаттын акчасын деле жанагындай майып эмелер болуп, ошолорго которуп коюш керек. Туурабы? Ар бир канча деген телевизордо жаш балдар чыгып атат. Бирөөнү тиян операция керек, мунусы керек. Ошону 30 депутаттын акчасын ай сайын мисалы айлыгын бар деп туруп эле бөлө бериш керек. Мына ошондой эң туура болот. Кыскартса эле болмок, момундай карапайым элдерге ушу момундай бюджетке деле түшмөктү, алардын айлыгы канча, кандай кыйналып атабыз, кредит алып жетпей, кыскартса аябай эң сонун болмок, кыскартса. Канчага кыскартса деп ойлойсуз? Азыр 120бы? 120нын бир 80-40ты кыскартса деле нормально болмок да. Эми биз айткандай 60ты кыскартып ийбейт, 80 кылса эми нормально, 80ге кыскартса жакшы болот эле. Депутаттардын айлыгы 30 миңден жогору, 30 миңдеки айлыктарды карапайым элдердин айлыгына, мугалимдердин, врачтардын айлыгына кошуп берип койсо туура эле деп ойлойм. Жаңы конституция боюнча 120дан 90га кыскарат экен да. Сиз канчага кыскарса деп туура көрөсүз? 90дон да азайтыш керек. Аларды ашып кетсе, 7 депутат болсо, ошол биздин кичинекей калкыбызга, Кыргызстаныбызга ошол жетиштүү. Өнүккөн мамлекеттерге караш керек. Канча район бар, мисалы канча областтарга канча депутат иштейт, ошолорго карата деген бизде деген кыскартса болот депутаттарда. Бизде деген өзүбүз 7 миллион эле калкпыз, бирок депутаттын саны аябай көп да. Эми аны деген саясатчылар өздөрү чечсе болот, бирок деген кыскартыш керек чындыгында. Бир депутаттын акчасы менимче бир районду багат да. Этот айлыгынан тышкары өздөрүнчө чөнтөгүнө салган. Почему они не выполняют? Ну потому что, знаете, их, по-моему, 120, да? 120 сидит и ничего не меняется. Ну хотя во время Атамбаева хотя бы там, по-моему, на Игоря Кочевников что-то построили, а сейчас вообще ничего не изменилось. Сколько депутатов достаточно для Кыргызстана? Штук 50. Да, 50, максимум 70. 90 депутат бул баягындай оптималдуу варианты. 120 көп, 75 аз. 90 бул оптималдуу. Анткени мына сессияны карасак, мен өзүм 4 жыл депутат болуп отурам. 120 депутат эч качан бир да күн келген эмес. Эң көп келди дегенде 90, 91, 92 келчи. Эң көптү мына жык толду дегенде 120 деген баары келбейт эч качан. Анан ошентип атса, мамлекеттик органдардын баркы жыл сайын төмөндөп кетип баратса, жалпы журттун бийликке, дегеле бийлик өкүлдөрүнө болгон ишенип жок болуп атса, алардын санын көбөйткөн өзү туура эмес го дейм. 90 бул оптималдуу эле. Анткени өтө азайтып ийгенде болбойт, анда чечимдер сапатсыз болуп калат. Ушул дискуссия болуп, талашып, тартышып, идеялардын бир жарыш болуп туруш үчүн көп эле болгону жакшы, бирок көптүн да чеги бар. 120 көбүрөөк, 90 оптималдуу. Мен туура деп эсептейм. 120 депутаттан 90 депутатка түшүргөндө болжол менен 200 миллион сомдон ашык үнөмдөй албайт экен да. Бул аз эле сумма. Бирок бир жагы бар да. Азыр мына 120 депутатты карап отурсаңар, 120 депутаттын иш эффективдүүлүгүн башкасын карап отурсаңар абдан кызык да. Депутаттарды эмне деген гана сөздөр менен сындаган жокпуз. Мен депутаттардын санынын кыскартылышына 90га түшүрүлүшүнөн өтө чоң деле трагедия көрбөйм. Бирок түшүрбөй койсок дагы абдан жакшы болот. Анын ордуна биз шайлоо системасын өзгөрткөнүбүз дурус. Мисалы үчүн преференциалдык шайлоо системасы деп атпайбызбы? Ал партиялар талапкерди көрсөтөт, а шайлоочулар болсо ошол талапкердин өзүнө добуш берет, анан партияга добуш берет. Мына ушундай система менен шайлаганыбызда биз жанагындай элге таанылбаган, акчанын күчү менен келген көпөс депутаттардан арылмакпыз. Элге накта эмгеги тааныган, эмгеги менен таанылган, кадыры өткөн адамдар келмек, кошоматчылар азыраак болмок. Балким кандайдыр бир бизнесинин айынан бийликтин алдында туруштук бере албай майышкан депутаттар азыраак болмок. Анын ордуна принципиалдуу, чыныгы элдин укугун талашкан, эл аралык мамилелерде сабаттуу болуп келишимдерди көзөмөлдөй алган парламент келмек, эгер преференциалдык болсо. Биз күчтүү парламентаризмди курушубуз керек. Күчтүү парламентаризм болсо, бийликтин тең салмактуулугу сакталат, көзөмөл сакталат. А күчтүү парламентаризмди куруш үчүн депутаттардын санын азайтып ийип, же болбосо алардын иш функцияларын алып ийип эмес, күчтүү депутаттар келе тургандай кылышыбыз керек.